Бишкектин жанында адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Кече Манас айылындагы Василевский трассасында Бишкек шаарынын тургуну өзүнүн Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унаасын түштүктөн түндүктү көздөй айдап баратып, СИЛ 130 жүк ташуучу унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Ар кандай жаракаттар менен унаанын ичинде болгон уулу Бишкектеги номер 4-ооруканага жеткирилген. Учурда сокул хребинин тергөө кызматы тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалууда. Жалал Абад облусунун Сузак районунда портер сүзүп кетип, ооруканага түшкөн окуучулар сакайда. Бейтаптардын баары ооруканадан үйлөрүнө чыккан деп билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча координатору Карманбек Байдавлетов. Анын айтымында кырсыктан улам жалпы 20 окуучу ооруканага жаткырылып, анын 10-у Бишкекке которулган. Бүгүнкү күндө бейтаптардын баары ооруканадан чыгышты. Акыркысы Бишкектеги ооруканадан 27 майда чыгып келген. Учурда балдар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистеринин көзөмөлүндө, дейт Байдавлетов. Белгилесек, 2 майда Сузак районундагы катмы эс алуучу жайында Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынакта окуучулардын Hyundai Porter унаасы белгисиз себептерден токтоп турган жеринен жылып, тейлеп кеткен. Анын натыйжасында 32 бала ар кандай жаракат алган. Алардын ичинен абалы оор болгон 10 бала Бишкек шаарына жеткирилген.